Салам, чоң атасыңар. Бүгүн Arduino платформасында акылдуу үй долбоорунун схемасын жана макетин курап, кодун жазабыз. Ал эми кийинки жыйынтыктоочу сабакта акылдуу үйүбүздү интернетке кошуп, онлайн башкарууну карайбыз. Сөзсүз түрдө лайк же дизлайк басып, оюңузду комментарийге калтырыңыз. Сабактын өткөн бөлүгүндө коюлган тапшырманы карап чыгып, төмөндөгүдөй долбоор жасоо чечилди. Биздин үй 2 бөлмөдөн турсун. Эми мынчалык эмес, унутпайлы, биз жөнөкөй гана акылдуу үй жасап жатабыз. Мисал катары, момундай үй болсун. Системанын мээси катары өзүбүз көнгөн Arduino Uno түзүлүшү тандалды. Биринчи бөлмөнүн жарыктандыруусу кыймыл сенсору аркылуу болот. Адамдын кыймылы аныкталган соң, система реле аркылуу жарыкты күйгүзөт. Экинчи бөлмөнүн жарыктандыруусу кечтин кирүүсү менен иштеп баштайт. Бөлмөдө орнотулган фоторезистор караңгылыкты аныктап, реленин жардамы менен экинчи бөлмөнүн жарыгын күйгүзөт. Албетте, бул жерге мисалы колдун чабуусун аныктаган сенсор колдонсок болот эле. Бирок долбоор жаңы баштоочуларга багытталганын эске алалы. А үн сенсорун кийинки сабактарда карайбыз. Пардонун акыбалын башкаруу үчүн сервомотор жана ошол эле фоторезисторду колдонууну туура көрдүм. Кеч кирди, пардоо жабылды. Таң атты, пардоо ачылды. Кезек климат контролго келди. Бөлмөлөрдүн температурасын аныктоо үчүн DHT11 термометри орнотулган. Анын көрсөткүчтөрүнө жана алдын ала орнотулган жылуулук параметрлерине жараша вентилятор же жылыткыч иштеп, үйдү керектүү жылуулукта кармайт. Эми акылдуу үйдүн эң маанилүү бөлүктөрүнүн бири коопсуздук системасына келдик. Коопсуздук системасы эң эле алгач сигнализациядан турат. Ал үчүн кадимки пьезодинамикти колдонобуз. Ал мындай үн чыгарат. Жана бул системада сөзсүз кадимки сигналдык жарык дагы каралган. Ашканадагы газдын кокустан чыгуусун аныктоого MQ2 сенсору орнотулган. Ал пропан, метан сыяктуу газдарды аныктап, сигнализацияны иштетет. Ал эми бөлмөлөрдө кокустан жанган отту аныктоо үчүн KY26 сенсорун колдонобуз. Ал ачык отту аныктаган соң сигнализацияны иштеп белги берет. Газ жана өрт кооптуулугу пайда болгондо система сигнализация менен эле чектелбей, интернет аркылуу колдонуучуга дагы кабар берет. Бул колдонуучу үйдө болбосо дагы өзгөчө кырдаалдан кабардар болушун камсыздайт. Эми дагы бир маанилүү ишти карообуз керек. Эшикти бекитүү системасы. Бул үчүн карта жана чип менен иштей турган түзүлүштү орнотсок мыкты болот эле. Бирок муну аткаруу жаңы баштоочуларга кыйынчылык жаратып калмак. Анын үстүнө биздин Arduino Uno'нун пиндери чексиз болбогондуктан жөнөкөйлөтүү чечими кабыл алынды. Эми эшикти ультра үндө иштөөчү HCSR04 аралык ченегич орнотулган. Адам эшикке жакындаганда сенсор аны кабыл алып, сервомотор аркылуу эшикти ачат. Жана эң соңку кошулуучу түзүлүш бул ESP01 Wi-Fi модулу. Бул түзүлүш аркылуу система интернетке кошулуп, бардык маалыматтарды колдонуучуга жөнөтүп турат. Ал өз учурунда смартфон же веб тиркем аркылуу үйдүн түзүлүштөрүн башкарууга мүмкүнчүлүк берет. Азыр жалпы системаны үстүртөдөн карадык. Эми ар бир сенсор функцияга бирден токтолуп, схемасын чогултуп, код жазганча кененирээк карайлы. Бул биздин схема. Бардык системаларыбыз. Дээрлик ар бир түзүлүштү иштетүү үчүн аны бир жагынан азыктандыруу, бир жагынан жерге кошуубуз керек. Өзүңөр байкагандай, түзүлүштөр көп. Аны азыктандырууга биздин Arduino'нун күчү жетпейт. Бизге көбүрөөк ток күчү керек. Бул маселени чечүү үчүн кошумча азыктандыруу пайдаланышыбыз керек. Келгиле, азыр кандай азыктандыруу түрлөрү болорун карайлы. Биринчиси кадимки USB порту. Бул жака 5 вольт чыңалуу беребиз, натыйжада 500 мА ток күчүн алабыз. Атайын азыктандыруучу джекке 9 вольттон 12 вольтко чейин чыңалууну берип, 5 вольт жана 2 амперге чейин ток алабыз. V-in порту бул жака дагы 9 вольттон 12 вольтко чейинки чыңалууну берип, 5 вольт ала алабыз. Бирок бул учурда болгону 800 мА гана ток күчүн алабыз. Бул жол регулятор аркылуу кетпегендиктен тактаны жарактан чыгаруусуна дагы алып келиши мүмкүн. Жана акыркы жол кошумча азыктандырууну түзмө-түз азыктандыруу бутагына кошуу. Бул учурда 5 вольт чыңалуу беришибиз керек.
Бирок бул 5 вольт таза стабилдүү болушу керек. Болбосо бул жакта дагы тактаны күйгүзүп алуу коркунучу бар. Биз акыркы жолду тандайлы. Ар бир түзүлүшүбүздү азыктандыруу жана жер пинине кошобуз. Азыктандыруу маселесин чечип алган соң, акырындап ар бир түзүлүштүн маалымат алмашуучу пиндерин Arduino'га кошуп баштайбыз. Arduino чөйрөсүн жандырган соң, жаңы долбоор ачабыз. Жакшы, эми долбоорубузду түшүнүктүү, бир аз коозураак болуш үчүн кодду ушундай жазуулар менен бөлүп коелу. Мындай көлөмдүү долбоорду жазууда функцияларды колдонолу. Бул ишибизди бир кыйла жеңилдетет. Биринчи сабагыбызда айткандай, Arduino'да негизги 2 функция бар. Бирөө setup, бирөө loop. Булардан тышкары өзүбүз дагы каалаган функция жазсак болот. Функция бул программанын башка бөлүгүнө чакырууга мүмкүн болгон коддун атайын бөлүгү. Ал программада көп жолу кайталана турган белгилүү бир аракетти кайра жазып отурбастан, өзүнчө функцияга чыгарып алып, керектүү маалда чакырып алууга мүмкүндүк берет. Анын түзүлүшү мындай. Алгач функциянын типин аныктайбыз. Int, char, double дегендей. Мисалы биз int кылып алдык. Андан соң функцияга ат беребиз. Кашанын ичине кабыл алынуучу аргументтерди жазабыз. Жөнөкөй сөз менен айтканда, функцияны чакырганда кошо бере турган маалыматтар. Алардын ар бирин функциянын ичинде сактап алуу үчүн өзгөрмө түрүндө жазып алабыз. Тип анын аты. Жана бул бөлүктү сөзсүз жазуу керек эмес. Кааласак аргумент бербесек деле болот. Андан соң фигуралуу кашаны ачабыз. Бул аймак функциянын денеси болот. Мисалы, бул жерден 2 сандын суммасын аныктайлы. S барабар A кошулган B. Жана функциянын 2 түрү бар. Ишинин аягында маани кайтаруучу жана кайтарбоочу. Биринчи учурда кошундууну кайтаралы. Ал үчүн return командасын колдонобуз. Кайтарылган маанинин тиби башында көргөзгөн функциянын тибинде болот. Экинчи учур маани кайтарылбаган функция. Бул үчүн функцияга тип берүүнүн кереги жок. Жөн гана void сөзүн жазабыз. Аягында дагы return сөзү колдонулбайт. Жакшы, ал эми аларды башка функцияда чакырууда функциянын атын жана кашанын ичине аргументтерди жазабыз. Экинчи учурда түшүнүктүү, функцияны жөн эле чакырып коебуз. Ал эми биринчи учурда функция маани кайтаргандыктан аны чакырган соң кайтарылган маанини башка жерге колдонуу керек. Мисалы, өзгөртмөгө сактоо же сериал мониторго чыгаруу. Эми функция деген түшүнүк менен таанышкан соң ишибиз тезирээк кетет. Алгач биринчи бөлмөнүн жарыктандыруусунан баштайлы. Бул үчүн кыймыл аныктагыч пир сенсору жана ошондой эле релени колдонобуз. Пир сенсору ал айрымдагы объектилердин жылуулуктарын салыштырып, кыймылды аныктайт. Өзүңөр көргөндөй, анын 2 бурагычы бар. Бири кыймылды аныктоо аралыгы, экинчиси ошол кыймыл аныкталган соң канча убакытка белги берүүнү тууралайт. Түзүлүш 5 вольтто иштейт. Мунусу жер пини. Ал эми аныкталган кыймылды билдирүүдө D0 буту аркылуу сигнал жөнөтөт. Экинчи түзүлүш реле. Реле микроконтроллерге өзүнө салыштырмалуу жогорку чыңалуу менен иштеген түзмөктөрдү туташтырууга мүмкүндүк берет. Биз Arduino тактасына күчтүү насосторду, моторлорду, керек болсо кадимки жарыктандыруу лампасындагы түздөн түз туташтыра албайбыз. Такта мындай жүккө ылайыкташтырылган эмес. Ошондуктан иштебейт. Бул маселени чечүү үчүн релени колдонобуз. Arduino иштеген 5 вольт менен сигнал кетирсек, реле абалын өзгөртүп, чоң чыңалуудагы токтун агышына жол түзөт. Муну менен жарыкты күйгүзсөк болот. Ошондо бул жактан 5 вольттук сигнал менен эле 220 вольттук жарыктандыруу системасын күйгүзүп өчүрсөк болот. Сенсорду санариптик 14-пинге кошолу. Ооба, сурасаңар керек. Uno моделинде 13 эле санариптик пин бар да деп. Туура, бирок андан тышкары 6 аналогдук кирүүчү пиндер бар экенин унутпашыбыз керек. Бир лайфхак, ошол 6 пинди аналогдук эмес, санариптик кирүүчү пин катары колдонсок болот. Бул үчүн аларга A0, A1 деп кайрылбай, 13-пинге улап санап кетебиз. Ошондо A0 бул 14-пин, A1 15-пин деген сыяктуу. Программанын башына барып, пир сенсорунан маалымат кабыл алуучу пинди глобалдык өзгөрмөгө жарыялап алалы. 14-пин
Анан жарыкты күйгүзүүчү реле кошулган пинди жарыялайбыз. Бул экинчи пин. Setup функциясында пир сенсорунун кирүүчү жарык релени чыгаруучу пин экенин билдиребиз. Пир сенсоруна функция жараталы. Эми 14-пинге кошулган пир сенсорунан жиберилген маалыматты сактап алып иштетели. Ал үчүн жаңы өзгөрмө жарыялап, ага digital read аркылуу маалыматты жазып алабыз. Маанисин реалдуу убакытта көрүп туруу үчүн сериал мониторго чыгарабыз. Эми ошол өзгөрмөнүн маанисине жараша жарыкты иштетебиз. Эгер маани жогорку болсо, digital write менен релени иштетип жарыкты жандырабыз. Кодду макетке эле жазып жатканыбыздан 2 секунд күтмөй кылалы. Андан соң жарык өчсүн. Бирок биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Биздин код көп ишти бир убакта аткарылыш керек. Ал эми delay функциясын колдонгондо микроконтроллер бир канча убакытка күтүү режиминде туруп, калган иштерди да токтотуп, блоктоп салат. Мындай болбоо үчүн millis функциясы менен жарык иштеген маалды жазып алып, керектүү убакыт өткөн соң аны өчүрсөк болот. Бул жактан башкысы логиканы түшүнүп алууңар керек. Андыктан жакшы көңүл бөлгүлө. Сенсордун абалын кабыл алган соң маанилерин сериал портко чыгарабыз. Эгер абалы жогорку болсо, демек кыймыл аныкталса, жарыкты күйгүзөбүз да ошол убакытты millis аркылуу жазып алабыз. Millis такта иштегенден баштап убакытты миллисекундада саналган функция. Андан соң өзүнчө текшерүү жүргүзөбүз. Азыркы убакыттан мурда жазып алган кыймыл аныкталган убакытты кемитебиз. Эгер кемитинди интервалдан ашса, мисалы ошол эле 2 секундадан, демек биз каалаган убакыт өттү. Жарыкты өчүрө берсек болот. Натыйжада логикасы жактан бирдей иштеген 2 код алдык. Бири колдонууда жөнөкөй, бирок ал аткарылгычакты башка функцияларды блоктойт. Экинчиси жазууда ыңгайсыз, бирок калган функцияларды кармабайт. Жакшы, биз экинчи жолун тандап алалы. Убакыт жазып иштеген өзгөрмөлөрүбүздү аныктаганды унутпайлы. Эми жаңы функциябызды loop функциясында чакырабыз жана текшерели. Жарыктандыруу темасын улай, экинчи бөлмөнүн жарыктандыруу системасын жазайлы. Бул үчүн кадимки фоторезистор жана реле колдонобуз. Фоторезистор бул кадимки эле резистор болгону айланадагы жарыктандырууга жараша каршылыгы өзгөрөт. Ал эми ошол каршылыктын өзгөрүшүн аныктап, кеч киргенин же таң атканын байкасак болот. Пиндерди аныктайбыз. Биринчиси фоторезистор үчүн, экинчиси реле үчүн. Setup функциясында аларды кирүүчү же чыгаруучу пин экенин аныктайбыз. Жаңы функция ачалы. Аналог read аркылуу сенсордун маанисин алып өзгөрмөгө жазып алдык. Ушул эле өзгөрмөнү сериал мониторго жөнөтөбүз. Эгер маани мисалы 300гө жетпесе, демек айланада караңгылык. Реле аркылуу жарыктандырууну күйгүзөбүз. Андай болбосо, жарыкты өчүрөбүз. Эми loop функциясында жаңы жазган функциябызды чакырабыз. Loop чексиз кайталанып иштегендиктен улам-улам тиздин функцияларды чакырып турат.